Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде жаңылыктардын топтому. Аны мен Альбина Анарбекова тааныштырам. Бир сутка ичинде 186 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Парламенттик шайлоого аттанган айымдар. Пакистан Оганстан менен чек арасын ачты. Вице-мэр Мирлан Амантуров кызматтан кетти. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. 22 августка карата бир сутка ичинде 186 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Өлкө боюнча жалпы катталгандардын саны 42889. Бишкек шаары 51, Ош шаары 3, Ош облусу 25, Баткен облусу 16, Жалал-Абад облусу 36, Нарын жергесинде катталган жок, Талас облусу 8, Чүй облусу 12, Ысык көл облусу 35. Өлкө боюнча коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 42889 адамды түздү. Кече Кыргызстанда 225 бейтап коронавирустан сакайып чыкса, 186 кишинин вирусту жугузуп алганы белгилүү болду. Кыргызстанда коронавирустан көз жумгандардын саны дагы азаюуда. Өткөн суткада Кыргызстанда коронавирус инфекциясынан бир дагы киши көз жумган жок. Быйыл кыргызстандык дыйкан фермерлер өз товарларын Евразиялык экономикалык биримдик мүчө өлкөлөргө, Европа биримдигине, Түркмөнстан жана АКШга жөнөткөнү айтылат. Кыргызстандын ушул жылдын 7 айында экспорттаган айыл чарба продукциясынын көлөмү 400-800 тоннага жетти. Бул тууралуу айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин билдиришти. Кыргызстандык дыйкан фермерлер өз товарларын Евразиялык экономикалык биримдик мүчө өлкөлөргө Россия, Казакстан, Беларусь, Армения, Европа биримдигине, Түркмөнстан жана АКШга жөнөткөнү айтылат. Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы достук мамилени, ишеним жана стратегиялык өнөктөштүктүн жогорку деңгээлде экендигин кабар берет. Россиянын Коргоо министрлигинин медицина кызматкерлеринин тобу Кыргызстанда COVID-19 менен күрөшүүнүн комплекстүү жардам көрсөтүү миссиясын аяктаганы Кыргыз Республикасынын куралдык күчтөрүнүн генералдык штабы билдирди. Россиялык дарыгерлердин миссиясы аяктап мекенине кайтып келишти. Бишкектеги жана Оштогу аскердик госпиталда бир ай бою пульмонолог, анестезиолог жана терапевттерден турган 19 медицина кызматкери 400дөн ашык бейтапка медициналык жардам көрсөтүшкөн. Кыргызстандык кесиптештери менен катар россиялыктарда госпиталдын эң оор жандандыруу бөлүмүндө, интенсивдүү палатада жана терапияда ооруларды карап нөөмөтүндө турушту. Муну менен катар эпидемияга каршы санитардык иштерди уюштурууда жана бейтаптарды көзөмөлдөө тактикасында тажрыйбалары менен бөлүшүп, методикалык сабактарды өткөрүшкөн. Парламенттик шайлоого аттанган айымдар. Кыргызстанда 4-октябрда парламенттик шайлоо өтөт. Өнөктүккө атанган партиялар тизмесинде квотанын негизинде кирген аялдар да бар. Көпчүлүгүнүн аты жөнү коомчулукта тааныш, айрымдары жаңы жүздөр. Ширин Айтматова, СТПК, Эльвира Сурабалдиева, Атамекен, Клара Соронкулова, Реформа, Динара Ашимова, Ыйман Нуру, Аида Касмалиева, Биримдик, Айжан Чыныбаева, Бирбол, Алтынай Өмүрбекова, Республика, Айсулуу Мамашева, Замандаш, Наталья Кульматова, Кыргызстан, жана Эльнура Алыканова, Мекеним, Кыргызстан. Алексей Навальныйды Берлинге алып кетти. Ууланып ооруканага түшкөн орусиялык оппозициячыл Алексей Навальныйды Германияга алып кетти. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөшүү фондунун маалымат катчысы Кира Ярмыш Твиттер баракчасында маалымдады. Ярмыштын тараткан маалыматында Навальныйдын жубайы Юлия Навальная учакта жолдошу менен бирге кеткен. Алексей Навальный орусиялык оппозициячыл, ал коррупцияга каршы күрөшүү фондун жетектеп, бир катар чуулгандуу журналисттик иликтөөлөрдү жасап келет. Маалыматтар боюнча ал Томс шаарында да иликтөө жасоо үчүн жана келе жаткан жергиликтүү шайлоого катыша турган санаалаштары менен жолугуу үчүн барганы айтылууда. 20 августтун таңында Томс шаарында Москвага учкан учакка олтуруп, абага көтөрүлгөндө Навальный өзүн начар абалда сезип баштаганы маалым. Учак аргасыз Омск шаарына конуп, аны тез жардам менен ооруканага алып кеткен. Вице-мэр Мирлан Амантуров кызматынан кетти. Ал шайлоого катышат. Бишкек шаарынын вице-мэри Мирлан Амантуров ээлеген кызматынан бошотулду. Ал туракча коммуналдык чарба тармагынын жоопкер болчу. Мэриянын маалыматы боюнча Мирлан Амантуров өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Амантуровдун айтымында ал шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышууну пландап жатат. Ал Тоң районунун шайлоочулары менен иштешет. Эскерте кетсек, 30 июлда ал вице-мэр болуп турганда Мекеним Кыргызстан партиясында шайлоо фондуна 35 000 сом берген.
билдирген. Мирлан Амантуров 2007 жылдан бери Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын башчысы. Ал эми 2019 жылы Бишкек шаарынын туракчы коммуналдык чарба боюнча вице-мэри болуп дайындалган. Эскерте кетсек, 28 июлда вице-мэр Татьяна Кузнецова отставкага кеткен. Ал дагы Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкерлеринин тизмесине кирет. Сентябрь айына 12 оорукана курулуп бүтөт. Саламаттыкты сактоонун 14 объектиси куруу жана оңдоп түзөө иштеринин жалпы 187 миллион сом каржылоо ачылган. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Бүгүнкү күндө республика боюнча саламаттыкты сактоо 5 объектисинин курулушу жана 9 оорукананын капиталдык оңдоо иштери толук кандуу аткарылып жатат. Белгилей кетсек, 2 курулуш объектиси республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлдү. Ал эми региондордо өнүктүрүү боюнча социалдык өнүгүштүк фонду КФ эсебинен Бишкек, Ош жана Нарын шаарларында инфекциялык ооруканалардын жаңы 3 имаратын куруу жана республика боюнча 9 объекти капиталдык оңдоо түзөө жумуштары каржыланууда. Сентябрь айында 12 объектке жумуш аяктайт. Өзбекстандык журналисти 10 августта 1 май райондук сотунун чечими менен 30 күнгө УКМКнын тергөө абагына камаган. Өзбекстандык журналист Бободур Абдуллаев Өзбекстан тарапка өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, буга чейин коңшу Өзбекстандын тийиштүү органдары Бободур Абдуллаевди мамлекеттик кызыкчылыгына каршы оор кылмыш жасаган деп айыптап, издөөдө жүргөнүн шектүү өткөрүп берүү боюнча Кыргыз Республикасына кайрылган. Кыргызстандын мыйзамдары жана өлкө аралык макулдашууларды сактап, 22 август күнү Абдуллаев Өзбек тарапка берилди. Аны кабыл алып жаткан мамлекеттик укук коргоо органдары ал адвокат менен камсыз болуп, ага карата кыйноолор колдонулбай жана зарыл болсо медициналык жардам көрсөтүлө тургандыгын кепилдик берди деп жазылат маалыматта. Сиздер жаңылыктардын топтому менен тааныша алдыңыздар. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.